ұрпақтары Қырғыздың құтын ойытқан, атағын ғаламға танытқан, тарихта жарық із қалдырған, ел дүйлігін бекемдеп, мемлекет дүйлігін түптеп кеткен ұлы Манас бабамызды даттаған күніміз құт болсын. Бүгін біздегі шаруаларымыздың мақсаты азыркы заманбап жашоодо да Манастың Кыргыз элинин жашоосунда, Кыргыз мамлекетинин жашоосунда орду ополтоодой көрүнүп, өнөр өркүндөсүн деп мына жакшынакай куттуу жайды Манас театры да 2 жылдан бери өзүнүн ишмердүүлүгүн алып келди. Манастын илимин изилдейли, тереңин казалы деп атайын Манас академиясы да түптөлдү. Ал да канча жылдан бери ишмердүүлүгүн алып келет. Мына ошол жаатында дагы мамлекеттик саясатта дагы Манастын орду бекем болсун деп президентибиз Садыр Нуркожоевич атайын жарлык чыгарып, Манас эпосун ар тараптуу изилдөө жана популярдашыруу боюнча атайын жарлык менен бизге мамлекеттик органдарга тиешелүү багытта иш-чараларын бекемдеп тапшырма берип иш алып баратабыз. Мына ошол жарлыктын алкагында мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын демилгеси менен мамлекеттик кызматкер Манас Чоокуй деген долбоорду 24-жылдын аягында баштаганбыз. Бул долбоордун максаты Манас бир гана өнөр жаатында, илим жаатында гана кала бербестен, билим берүүдө да өзүнүн орду бар албетте. Бирок калың катмар эл ичинде, анын ичинде мамлекеттин жүзү болгон мамлекеттик кызматчылар дагы Манастан алыс болбой, Манасты озанып, Манастан кабардар болуп, Манастын ураанын чакырып, Манастын деми менен жашасын деп, ушул мамлекеттик кызматчы, мамлекеттик кызматкер Манас Окуй деген долбоорду жалпы республикабыздын бардык мамлекеттик органдарына жана муниципалдык органдарына демилгебизди сунуштап, анан эң жакшынакай шам болуп, бардык органдар муну абдан кубануу менен кабыл алып, мына жылы бою ушул биздин долбоорубузга катышкан мамлекеттик кызматкерлердин санынан кабар берип коеюн. Жалпысынан 268 мамлекеттик кызматкер катышты. Анын ичинен Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн орун басарларынан 5-өө бул долбоорго баштап беришти. 3 мэр катышты бул долбоорго. Мэрлердин орун басарларынан дагы 5-өө катышты. 9 аким бул долбоорго жигердүү катышты. Акимдердин орун басарларынан 25-и кезеги менен дагы бул долбоорду улап кетишти. Аппарат жетекчилер, айлык башчылар, бөлүм башчылар деп отуруп жалпы саны 268 мамлекеттик кызматкер бул долбоорго өзүнүн кызыгуусун арттырып, Манаска болгон сезими менен бөлүшүп, ошол жерден түз эфирден Манасты окуп, жалпы жарандарыбызга ушул Манас даңкталып, жарыяланып жетип атты. Бүгүн биз Манастын улуу күнүндө ушул мамлекеттик кызматкер Манас Окуй деген долбоорубуздун жылдын жыйынтыгын чыгаратабыз. Бирок бул долбоор токтобой, кийинки жылдарда дагы уланат. Анда эмесе ушул бүгүнкү салтанаттуу иш-чарабызды ачык деп жарыялап, Манастын жалпыбызга мамлекетибиздин эмин жаңыртабыз.